Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар, жакшыбы? Кайрадан мен Зак күчмен. Мен бул негативтерге жооп берип кетейин, 5-чи негативке. Мынтип жазыптыр биринчи. Дуза Дерматов 8845 5 ай мурун жазыптыр. Таптакыр эле сөзгө түшүнбөй турбайбы мунуңар дейт. Кандайча Зо Дерматов деп аты фамилиясы бир ушундай экен. 5 ай мурун жазыптыр да. Таптакыр эле сөзгө түшүнбөй турбайбы дейт. Сөзгө түшүнгөн үчүн мунуңар дептим беле. Сөзгө түшүнгөн үчүн мени алып баруучулар сыйлап чакырып атат да, ар кандай суроолор берип, өзүмдүн башынан өткөн окуяларды айтып бер деп. Сөзгө түшүнбөйт экен депчи. Сен түшүнбөй эле түшүнүксүз сөздөр жазып элдер менен бузукулук кылып атчыктыңбы? Ар жакка барып чүкөң ойночумун, акыл үйрөтүп бактыңбы? Сен кимсиң, мен кимсиң дегендей, мен киммин дегендей. Биринчи жазыптыр да ошол. Экинчиси Мейли Жусупова деп жазыптыр. Аты да Мейли деп ушундой экен. 6 саат мурун жазыптыр. Бул адам вообще сабатсыз адам, даже фамилиясын туура жаза албайт дейт. Мейли Жусупова дейт. Сабатсыз адам депсиз. Саат мурун бул адам вообще сабатсыз адам дейт да. Фамилиямды мен сабакта жүргөндө эми элдерден жаман окусам дагы кийин классташтарым кыйын болуп, жакшы окуп кетип, жакында кыйын болуп, өзүмдүн өнөрлөрүмдү өздөштүртүп, мындай таанылып кеттим да. Фамилиям эмес, мен ыр жазып атпаймынбы? Түрүктарды ойлоп чыгарып атам, акыл үйрөтпөчү мага, уктуңбу? Күйөөңө үйрөт акылды, мени коюп. Как будто бирөөнү сындыкканча бирөөгө өзүңдү билип ал дейт, билесиңби? Бирөөнүн өлүмүн тилегенче өзүң өмүрүң тиле дейт. Ушундай макалдар билесиңби? Ана үчүнчү жазыптыр, УЗР жазыптыр да. 2 ай мурун. Ушул журналисттер уялсаңар дейт. Дептим эле. Детский го өзүнчө эле. 2 ай мурун жазыптыр журналисттер. Уялсаңар деп. Журналисттер эмнеге уялмай эле голый чечинип алып берган жок да турабы? Уятсыз нерселерди айткан жок, сөгүнгөн жок. Тиктокерлер, жиндилер деп. Мен уятсыз нерселерди көрсөткөн жокмун, сөгүнгөн жокмун. Тартиптүү эле өткөздүк го, жакшы сөздөрүн сөйлөп бердим. Рекордун сүйлөп койсом эле кечке эле мактанчак деп. Кызыктай суроо берип элечи мага. 4-чү Диназа Нерматов дейт. 8845. 5 ай мурун жазыптыр. Суроону деле түшүнбөй турбайбы мунуңар дейт. Суроону түшүнбөйт эле өздөрү ушундай суроо берип атса, мен так жооп берем да, ошого жараша турабы? Как будто мугалимден бешбетер, директордон бешбетер үйрөтөсүң акыл деттим эле. Суроого түшүнбөй турбайбы деп. Суроого 1000 эсе түшүнөм. Мен түшүнгөн үчүн мен түрүктарды, ырларды ойлоп чыгарып атам. Фантазияларды. Силер таппаган ойдун баарын. Сен жазып коюп эле, тилиң бар эле жаза бересиңерби? 2 метр анакондодай тилиң бар деп эле. Ойлонуп жазгыла да, ойлонуп жазсаңар, ойлонуп сүйлөсөңөр да. 5-чи УЗР жазыптыр 5 ай мурун. Бул байкуштун мээси өтө эле низкий экен дейт. Низкий болгондо эмне, ылдый түшүп кетиптирби? Таманга түшүп кетиптирби? Низкий эмес эле, выше турат, бийик деле. Бул негативтерден бийик турат меники, 1000 эсе. Уктуңбу? Акыл үйрөптү мага так. Мээси өтө эле низкий экен деп. Мен иштеген үчүн мен шумдук болуп чыгып атам да, элдерден башкача болуп. 6-чы УЗР жазыптыр 5 ай мурун. Кечирим сурайм, бирок ушул инсандан башка эч ким жокпу башка интервью алганга дейт да. 6-чы жазыптыр да УЗР деген. Башка интервью эч ким жокпу дейт да. Бирок сурайм, бирок ушул инсандан башка дейт. Бар да, кантип жок болсун, Кыргызстанда 7 миллион адам болгондой калбай калмак беле? Артисттер бар, бир ашып кетсе. Кыргызстанда канча миңдей бар? 1000би, 10 миңдей барбышсыз да. Спортсмен, ырчылар, актерлор барлаш. Толтура түрлүү өнөрчүлөр бар го. Эми очередь менен чакырат, калбай калыптыр деп кызыктай суроо берип эле чыктыңарбы? Очередь менен чыгарат да, больницага деле паспортун столдо деле любой очередь менен киргизет го. Наглый эле кирип барсаң элдерге жакпайсың да, атып чыштабай турабы? Ошон үчүн туура жазганды үйрөнгүлөчү. Эч ким жок башка интервью алганга деп. Көрбөсөң башкаларды көрө бер. Өзүң нерв боло берет экенсиң өзүңөр жазып эле кызыктай суроо берет экен. 7-чи УЗР жазыптыр 1 ай мурун. Сенин ооруң курчуп кеткен, сенин дабаң табылбайт, сенин дары дагы таасир этпейт, сен кожомкулдун тырмагына тең келбейсиң деп. Кожомкулду да кошуп коюпту уялбай. Эмне күнөөсү бар эми бияка кошуп бер аны. Да 1 ай мурун сенин ооруң курчуп кеткен, сенин дабаң табылбайт дейт. Курчуп кетпей эле, дабагым ордунда эле, сенин мээңе караганда 1000 эсе иштейт. Сенин дары дагы таасир этпейт дейт. Дарыны эмне кыласыздар? Дарыланбайм мен вообще. Менин ден соолугум темирдей, терминатордой бекем дегендей. Табылбайт. Сенин дары дагы таасир этпейт. Сенин кожомкул тырмагына тең келбейсиң. Сенин тырмагына тең келбейсиң атак. Менин тырмагыма тең келбейсиң. Мен кожомкулдун жарым денесине тең элем. Весим боюма жараша. Салмак таш көтөргөн жагына жараша дегендей. Ошону билип жүр, малыш дезе. 8-чи Мадина Ырысбаев 2 ай мурун жазыптыр. Фляк деп. Туура жазган үйрөнгүлөчү, фляк деп, фляк дебей. 40 литрден 80 литр болот деп. Уялбай акыл үйрөтүп коюптур. Сен каяктан билесиң фляктын мастери менмин тиги. Түрүктөрдүн мастери ойлоп чыгарган, көтөрүп, тоңкоруп, жылдырып, сүйрөп, мыйрып, түстөп деген баарын ойлоп чыгарган. 16 түрлүү прием. 50 түрүктү 3 жылда ойлоп чыгарган. 40тан өзү суу 40тан чыгат 80 литр. Фляк өзү чыгып атпайбы 5 килограммдан ар жакта. Эсептесеңер, ошону кошкон 90 болуп атпайбы?
Беркинде 45 килограммдык темир флягтар бар. Алюминий флягтарың 90 литр. Темир флягтарың 100 литр болот. Ошону билип койгула. Эки флягың. Тиги 45тен болсо суулары 90. Уже темирлер 5тен болуп кетет да. Мен эсептеп көргөм, бүт таразага тартылып, доказательство бүт бар дегендей. Андан кийинкиси мынтип жазыптыр. 9-нчу УЗР жазыптыр да. 5 ай мурун таластыктар ушуну тынч бол деген адам барбы деги таласта дейт. Таластык эмес мына так билип койгула. Мен деген таза чүйлүк нукура кыргызча. Жана буранам билесиңер, чүйдөн арыкта мага жакын турат 15 километр. Мен такканы Ивановка үстүнөн жетигенден болом сыгаттардан билесиңер. Ошону билип алла таластык эмесин. Мактанчак болсо таластык болуп калам, таластык болуп калмак белем. Пурсул деле мактанып өзүнүн өнөрүн дүйнөгө тааныткан, ал деле кытайлык болгон. Кыргызстандык эмес туурабы? Ошол сыяктуу эле да. Бир ай мурун анан ушуну тынч бол деген адам билбейт. 9-нчу УЗР жазыптыр 5 ай мурун таластыктан айттым 10-нчу УЗР жазыптыр 1 ай мурун. Сөзүнө түшүнсөм жоголоюн дейт. Өлөйүн деген сыяктуу айтып жазган да, бирок жоголоюн деп көбүнчө сөгүнгөндөрүн алып салган. Мен тартиптүүрөөк сүйлөп атам, ошого рахмат айткыла. Түшүнсөм жоголоюн дейт. УЗР жазыптыр 1 ай мурун. Сөзүнө түшүнсөм жоголоюн дейт. Түшүнсөң жоголсоң жоголо бер. Кандай каяка океандын ар жагына кетесиңби Америкага? Өзүң билесиң андан ары. Түшүнсөм жоголоюн деп. Түшүнбөсөң түш көрө бер. Түшүнгөндө эле кирбей эле койнук, уктуңбу? Башкалар артисттерди көрө бер. Обу жок артисттерди. Менде рекордсмендерди көрбөйсөң ар жакка бар. Изола бер. Андан кийин мынтип жазыптыр да бир 11-10-нчуну айттым Назим Милашка 4883 5 ай мурун жазыптыр. Ушул баланы тамашалаш үчүн эле чакырасыңар, чынында дейт. Назима Милашка жазыптыр. Кыз күйөөңөргө акыл үйрөткүлөчү, биякта журналисттердин мени экөөбүздү митинг кылып буруштуртпайчы, элдин баарына ызычуу салдыртпай. А так тамашаласа да ордун менен алып барды ал деген. Жанагы Улай подкаст деген каналдын негативтерине жооп берип атам да. Февраль айына барбадым эле ошол канал боюнча. Аяктан нормально суроо берип, жакшы бала экен өзү, адамгерчиликтүү. 18 жыл таанылып атканы канча деген алып барчылар мени кызык деп суроо берип, тамашалашып, жини кашайтып, жүрөгүмдүн тамырына чейин жеткен да. Анан барбай калгам билесиңерби? 20да эфирге барсам, 20да эфирге баргам жокмун айттым эле го. Нормально эле сонун эле ютубка чакыргандар быйылкы жылдар марттан баштап ютубтарга 3-4 канал чыгарды. Рахмат аларга. Сонун алып барышалар экен, сөз жок. Ушундай алып барышалардан үлгү алалы бу журналисттер. КТР, НТСтеги, ЛТРдегилер. Андан кийинкиси мынтип жазыптыр. 11-де айттым 12-нчи Мира жазыптыр да. Мира деп, мировой легенда болгонсупчу 5 ай мурун. Жакшы ачык байке, просто сөз байлыгы азыраак болуп атат дейт. Эмне аласың мен сөз байлыгымды? Мен китеп окуп алсам да сенин мээңден акылдуумун 1000 эсе. Ошону билип кой. Күйөөң үйрөт аны акылдычы. Жакшы сүйлөп келет эле, ичтери өтүп кеткен жакпайт да, ошо шүмшүктөрүнчү. Күйөөң үйрөт, китеп окут, мени коюп. Мен акылдуумун. Ошон үчүн мен өзгөчө чыгып атам элдерден башкача болуп. Буну ушинтип сүйлөп койсо эле мактанчак деп ойлоп калышат экен элдин баары. Өзүм сүйлөгөнүм ушундай. Үч бурчтуу тескери сүйлөп, кыйкат сөздөрдүн кичинекейинен бери ушундай дээримде бар. Рекордторума жараша мен сүйлөйм да, майын чыгара. Так мактанчак эмес, таластык эмес, менде чүйлүк сыгаталык нака Бишкекке буйруп турганмын дегендей. Чакырасыңар деп 12-нчини айттым 13-чү УЗР жазыптыр 5 ай мурун. Талантың мактанчак жактан жакшы экен тоба кылдым дейт. Кайсын жаңы эле айтсам кайра 3-чүсү чыгып аткан 13-чүсүчү. Талантың мактанчак жактан жакшы экен дейт. Мактанчак эмес, Бурсул деле киносун көрдүң беле 2019-жылы. Мен 2018 жылы Салам кыргызстан чыккандан кийин эле менден кийин КТРдегилер чыгарган 50 серия кыргызчасын. Кыргызча которуп кытайчаны. Жанагы школьник күндөрүнүн баарын мушташы өтөт го, кийин агайынан ипмандан кыйын болуп кетип, дүйнөнү сапыраткан, анан 33 жашына каза болуп атпайбы? А деле мактанып, подвалын илип коет, любой спортсмендер мага чыккыла, Бурсулдеги мен жалгыз элемен дүйнөдө жок деп. Мен эле ошентип чыккам, кожомкул тиги ташнелерлер мактанбай эле койсун, мен өзүм Бурсули сыяктуу чыккам да. Жашоодо бар мындай. Мен мактансам да майын чыгара калам, ошону билип койгула. Мага акыл үйрөтпөй. Ал өпкөлөр мактанчак колунан келбей, могу жазып атпайсыңарбы, ошо силердин колуңардан келбейт да. 13-чү УЗР жазыптыр 5 ай мурун. Талантың мактанчак айттым 14-чү жазыптыр 4 ай мурун. Мээң иштет, сен мактана берип айнып калыптысың дейт. Кайсын кайра эле бүт эле мактанчак деп. 14 УЗР жазыптыр да 4 ай мурун. Мээң иштет, сен мактана берип айнып калыптысың дейт. Мактана бериппи? Мактана бербей эле майын чыгара калам. Кайра эле 1000 жолу акча берем. Жаңы эле айтпадымбы, жаңы эле бир досуңа. Кайра айтсам тиягыңан чыгып кеткен нерселерин мактанчак эмес, майын чыгара калам. Өзүм сүйлөгөнүм ушундай кыйкат тескери сөз. Үч бурч суроорду сүйлөп көнүп калгам. Элдерге ушу мактанчак да көнөт экен. А мен мактанып чыксам башында эле рекорд менен чыкпай, мактанып чыксам бир жөн кыла алам деп. А бирок рекордторун жарыкка чыгарымда турабы? Тарыхта калтырдым ютубтарга пачкалап. Өмүр бою кылымга чейин кала тургандай.
ошону жакшылап тиктеп жакшылап көңүл буруп түшүнүп көрсөңөр анан түшүнөсүңөр. 15 узер жазыптыр бир ай мурун. Сени дарылатыш керек дейт. Мениби? Жок, мени дарылаткан болбойт. Мендеги мээм ордуна, сен мээңе караганда. Мээңе сөйдө. 15 суроого жооп бердим мынакей. Ошо кыргыз элим. Ушу рахмат, сиздер мага ушундай жакшы адамдар мага дух бериптир. Комменттерин окуп чыктым. Жана Улай подкаст деген канал коргом. Слушайтта болчу да офисичи. Рахмат. Ушу көчмө майрамыңыздарда рахмат, майрамыңыздар менен. Буюрса алтын медалыма келатат кыргызстандыктар бүгүн бүтөт го дейм. Ошо ишиңерге ийгилик. Мен Зак Күчмен дагы ушундай негатив кызыктуу сөздөрдү дагы жооп берип турам да газетасында кагазы менен. Мына кагазы менен окуп бердим, көрүңөрбү? А так бир күнү ыр, бир күнү патриотский, бир күнү сүйүү ырлар, бир күнү мондай негативдер. Бир эле журналистиканы чыкпай калдым. Спорт жагында эле түгөттүм уже мен залдарга барбасам. Нейсе, саламатыңыздар.